Birini koyuyoruz, o sonra gördük. Президенти Жапаров Садыр Нургожоевич. Мемлекеттик колдоонун айкалышынын далили катары жүзөгө ашырылмакчы. Ала Тоо резорт эл ишенген өнүгүүнүн пайдалуу болооруна үмүтүм чоң. Элибиз байыртан эле жаратылыш менен жуурулушуп жашап келген. Табиятты урматтап, ага аяр мамиле кылуу биздин адат салтыбызга сиңип, жаңы образыбызга айланып, дүйнө тааным, маданиятыбыз баары табият менен айкалыша калыптанган. Ошондуктан биз жөн гана эс алуу жайын куруп эле тим болбостон, ата-бабалардан өтүп келаткан мурасты жаңылап, келечек муундарга пайдасы тие турган таберик кылып өткөрүп берүүнү көздөп жатабыз. Касиеттүү ысык көл өрөөнү жалпы кыргыз журтчулугунун сыймыгы, ынтымактын, ырыскечтиктин белгиси катары түбөлүккө сакталып калышы абзел. Акылдын кени болгон даанышмандар Калык Улуулуя, Арстанбек Акын, атагы Ала Тоого угулган Жетаке жана башкалар нарк насил менен кошо эл жерге адилет, аяр мамиле кылууну насихаттап келген болсо, биз бул улуу ойчулдардын айткан аманаттарын ыйык сактаган муун катары тарыхта калышыбыз керек. Анын бир мисалы мына ушул көз жоосун алган жаратылышыбыздын асылдыгын алыска тааныта турган Ала Тоо резорт ири долбоору болуп калмакчы. Урматтуу мекендештер, аталган долбоорубуз толук ишке ашканда жалпы узундугу 250 километрге жакын лыжа трассасы курулат, 4 километр узундуктагы заманбап аркан жолдор ишке берилет, автоунаа токтотуучу 4000 жай, этно шаарча, ден соолукту чыңдоочу борборлор, конок жайлар курулат. Жылына 2 миллионго чейин туристти кабыл алуу мүмкүнчүлүгү жаралат, 5000ге жакын туруктуу жумушчу орундары пайда болот. Бул жергиликтүү калк үчүн ишенимдүү каражаттын, жаштар үчүн мекенинде иштеп калууга өбөлгөнүн, жүздөгөн үй бүлөлөр үчүн бакубат жашоонун булагы болуп калат деп ишенемин. Дагы 49 жер тилкеси ачык аукцион аркылуу сатууга коюлуп, анын ичинен 14 объект өз ээлерин тапты. 14 адам утуп алды аукциондон. Жеңүүчүлөрдүн бардыгы мекенибиздин келечегине ишенген, атуулдук деми бийик кыргызстандыктар экени мени абдан кубандырды. Буюрса, ак кар, көк муз баскан Ала Тообуздун атына заты төп келген, 4 мезгилди камтыган курорт, коңшу мамлекеттерге гана эмес, жалпы Борбор Азия чөлкөмүнө атаандаш боло ала турган эл аралык деңгээлдеги эс алуу жайы болот. Кудай буюрса, эмдиги жылы ушу биринчи фазасын берип, декабрь айында ушул Жыргалаң биринчи фазасында биз лыжа тебүү боюнча ишти ачабыз, конокторду, чет өлкөлүктөрдү, өзүбүздүн жарандарды кабыл алабыз деп турабыз. Албетте курулуш иштери эл аралык экологиялык стандарттарга шайкеш жүргүзүлөт. Курорт табигый кар менен кошо жасалма кар жаадыруу ыкмасы аркылуу жылдын 7 айында эс алуучуларга тынымсыз кызмат кылат. Натыйжада экология менен экономика айкалышкан, адамдын жан дүйнөсү жапайы жаратылыш менен жуурулушкан чыныгы эс алуу жайынын заманбап үлгүсүн жаратабыз. Урматтуу мекендештер, учурдан пайдаланып жалпы кыргызстандыктарга кайрыла кетейин. Баарыбыз бир муштумдай биригип,
бул ири долбоорду жалпы элдик ишке, улуттук долбоорго айланталы. Баарыбыз Кыргызстандын жаркын келечегине жакшы үмүт тилек менен карап, жараткан ырыологон керемет жерибизге урмат сый менен мамиле кылалы. Ата баба мурасын аздектеп сактайлы. Ала Тоо резорт дагы элибиздин эртеңкисине, өлкөбүздүн өрүш алышына бүгүнкү аракеттерибиздин бир мисалы болушу керек. Келгиле улуу кыргыз элинин урпактарына жарашкандай иш кылалы, улуу мүдөлөрдү көздөп, ийик максаттарга жетели. Бул Тоо курорт кластери жаратылышка жакындыкты, коомдук жана улуттук ынтымакты, жарандарды 56 000 чарчы метри бул курулуштун өзү жана калганы инженердик башка жашылдандыруу зоналарына жумшалат. Бул жерде курулуштун өзгөчөлүгү 5 жылдыз отелдер болот, 4 жылдыз, 3 жылдыз апартаменттер жана коттедждер дагы жайгашкан. Курулуштун мөөнөтү болжол менен 2 жылга созулууда жана ошондой эле курулушта бардык инженердик шарттарда түзүлөт. Биринчиден бул суу комплекси, 4000 куб метр суу комплекси жайгашат. Ага ылайык ушул расчеттор менен ушул жердеги 12 000 кишиге түнү суу бергенге мүмкүнчүлүк пайда болот. Жана ошондой эле саркынды сууларды тазалоочу дагы жайы болот. Анын болжолдуу кубометри 4000 куб болот ал дагы. Ошол дагы бияктагы туристтердин жайгашкан жерине ылайыкташтырган атайын комплекс дагы курулат. Андан тышкары канаттык жол болот. Ал канаттык жолдун башталышы ушул жерден башталат дагы, анан өйдө кетчү атайын жол шарттары дагы түзүлөт. Кыскача маалымат ушундай. Чоң рахмат. Урматтуу Адылбек Алешевич, негизинен биз ушул Ала Тоо резорт тоо лыжа базасына келүү боюнча жолдордун кандай салынышы, бул Ала Тоо резортуна келүү боюнча жол боюнча камсыз кылуу боюнча мен кыскача сиздерге айтып кетейин. Ала Тоо резорт тоо лыжа келүү боюнча жалпы Каракол шаарынан ушу тоо лыжа базасына келүү боюнча жалпысы 60 чакырымды түзөт. Бул жолду биз негизинен 3 этапка бөлүп курууну пландаганбыз. Бул биринчи этап Каракол шаарынан бул Токтогул айылына чейин, бул жалпы чакырым 45 чакырымды түзөт. Бул экинчи категориядагы 4 тилкелүү жол болуп салынат. Бүгүнкү күндө бул жол курулуштарын аяктап, августтун 15-нен баштап курулуу баштайт. Ал эми Токтогул айылынан Жыргалаң айылына чейин жалпы 13,4 чакырымды түзөт. Биз бул жолду дагы 2 этапка бөлүп куруп атабыз. Токтогул айылынан 4,5 чакырым бул кызыл сызыкка чейин 4 тилкелүү экинчи категориядагы жол болуп курулат. Себеби бул жерден Жыргалаң айылы аркылуу келип, бул кызыл сызыктагы жол бул бүгүнкү күндө ошол Жыргалаң айылынан ушул Ала Тоо резорт тоо лыжасына келген жол. Бул дагы жаңы жол курулуп атат. Бул 3-чү категориядагы 2 тилкелүү жол болуп курулат. Жалпысынан 60 чакырым жол курулуп атат. Бүгүнкү күндө Токтогул айылынан Жыргалаң айылына чейин, Жыргалаң айылынан ушул альтернативдик жол 8,5 чакырым. Представитель компании Doppelmayr Ящин Валерий Григорьевич. Уважаемые гости, дамы и господа, для компании Doppelmayr это особая честь быть сегодня на вашем мероприятии, потому что речь идет о создании первого современного курорта в Кыргызстане, одного из самых современных в мире в будущем. И мы, как те, кто строит подъемники, а это ключевой элемент любого горно-туристического курорта, охотно представляем вам сегодня план Жиргалана. На этой картинке вы видите 2 синими линиями 2 этапа строительства, вернее, 2 линии строительства.
Мы строим комбинированную систему. Это самые современные канатные дороги, которые перемещают и кабинки, и кресла одновременно. Эти подъемники очень мощные, рассчитаны на 2000 человек в час в каждом направлении. И они, в принципе, сочетают в себя самые современные технологии, которые обеспечивают максимум комфорта и максимум безопасности. Вот на этой картинке вы видите второй этап строительства, окончательный. Здесь вы видите красным, синим, зеленым. Это склоны горы. Они, в принципе, созданы для разной категории лыжников. Долбоорду кантип баглап атасыз? Кыскача кылып коюңузду айтып берип Бул койсоңуз. мындай да. Бүгүнкү болуп аткан долбоор бул тарыхый чоң мааниси бар. Анткени мына улуу өтүп кеткен инсандар Касым Тыныстанов, Хусейин Карасаев, Исхак Разаков, Жусуп Абдурахмановдор 19-кылымдан 20-кылымга кийинки муундарга жол салып кетсе, бүгүнкү күндө мамлекет баш Садыр Нуркожоевич 20-кылымдан 21-кылымды көздөп тарыхка ий салып барды. Мына ошол бүгүнкү күбө, бүгүнкү боореки жайык иши менен 12 айда жайык иши менен ушул жерге эс алуучу жайык курулуш бул өтө чоң түшкө кирбеген нерсе. Бул дүйнө жүзүн дүңгүрөткөн, дүйнөнүн элин кызыктырган, биздин ушундай Кыргызстанда ажайып ачык жаратылыш ушу ден соолукка пайдасы келтирген чоң биздин бир жердеги Шакжыргалаңдын үч чокусу бул элдин башын бириктирип, дүйнө жүзүнүн элин башын бириктирген бир жай болот. Кудайым буйрса эл үчүн Кыргызстан үч чоку Алла келген мен ушу жаштарга абдан жумуш орундары көп түзүлүп, элге жалпысынан жакшы болот. Тышкы миграциянын жоюлуга себеп болот. Жаштардын баары бул Кыргызстандын экономикасына эң чоң салым кошот деп жерибиз бар. Муну биз биринчи элдик курултайда дагы өзүбүз ушуну көтөрүп чыкканбыз. Ачуу району шарекет туристтик бир жылдык туристтик борборду айлантууга да биз сунуш киргизгенбиз. Ошону да ошол эркек иш-чараларды бүгүнкү иш-чара ошонун дагы аркасынан келип турган деп эсептейбиз. Биз ошол эми бул жалпы биздин элибизди да эли көтөргөнгө эң чоң салымын кошот деп ишенебиз. Мен Букаева Кызылгүл Султанбековна, Хантеңир айыл аймагынын айылдык кеңешинин төрагасынын орун басары болом. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, биздин Жыргалаң бир кездерде олгун солгун болуп, балдардын баары миграцияга кетип, бир каралбай калган, жүрөктү оорута турган мезгилдер болгон. Анан бүгүнкү күндө мына өзүңөр көрүп тургандай чоң жакшы ири долбоорлор келип атат. Айыл ичибизде жумушчу орундар түзүлүп атат, жумушчуларды, туристтерди киргизип иш менен камсыз болуп атышат. Андан тышкары жолубуз оңдолуп атат. Эң көйгөйлүү маселе ушу көп жылдардан бери жол маселеси болчу. Суубуз кирген, буюрса эми иш бар жерде кемчиликтер да болот, кемчиликтер болбой койбойт, сөзсүз болот. Бирок жетишкендиктерибиз көбүрөөк десем жаңылышпаймын. Буюрса эми тышка кеткен балдардын баары келип, андан калса гостевой үйлөрдү салынып атат азыр. Бул Ала Тоо резорту улуттук деңгээлдеги тоо лыжа курорту киргенине байланыштуу. Эң кубанычтуусу ошо биздин айылда болуп, андан калса үч чокку тең Хантеңир айыл аймагында болуп атат. Анан бюджетибиз дагы көбөйөт, чоңойот деген мезгил ойдобуз. Анан эми Кудай буйрса 1-3 жылдын ичинде аябай чоң дүйнө жүзүнө таанылган айыл болобуз деп терең ишеним артабыз. Мен өзүм 1976 жылдан бери ушул Жыргалаң айылында жашап келатам. Убагында бул шаар аябай күркүрөгөн, шахталарды өтө баалаган, жакшы шаар жолочу. Эми бул жерде таш көмүр чыкчы да убагында. Жакшы сапаттуу таш көмүр. Анан кийин Союз кулагандан кийин бардык кыймылдар токтоп, мурун СССР менен баягы кызматташып жанагы Карагай, анын темир кезектин бар ушактан келчү, анан баары токтоп калгандан кийин кыйналыш башталган. Эми баягы токтоп, жумуштар токтоп, элдер уже жакпыяга кете баштап, баягы акча тыйын, жашоо тиричилик кичине оорулай баштаганда, анан бара уже элдер такыр эле кете баштаган, үйлөрүн таштап, кээ бирөө бузуп,
Анан азыр эми Кудай буйрса бизге да ошо Кудайдын куттугу себеп көңүл бурулуп иштерге жакшы ала союзок деген орнобузга баса булганда бул биз үчүн аябай чоң сыймык, чоң кут болуп атат. Баарыбыз сүйүнүп атабыз. Ушул баары курулуп мына башталды десек болот. Эми жол болуп атат. Өнүккөнү менен мына бизди кошо четинен алыстан тоону ашып жашасак да ошо өнүгүү башталды деп ишенип кетет. Аты жөнүңүз? Марбек Кемалиевич. Жалпы курулуш иштери боюнча бүгүнкү күндө курулуш иштери толук башталды десек жаңылышпайбыз. Себеби биз министрлик тарабынан курулуш министрлиги тарабынан генералдык план иштелип чыккан, ар бир имараттын проектилери толук иштелип чыккан, жумушчу проектилери биз ошолорду четинен берип атабыз. Андан тышкары биздин курулуш министрлигине ошол эле суу системасын жайгаштыруу боюнча тапшырма келген. Биз ошону азыркы учурда ишке ашырып атабыз. Суу системасы боюнча 4000 куб суу системасы болот. Бул ушул шаарчаны толугу менен камсыздайт. Шаар боюнча айта кетсек, 12000 киши, 12000 туристке дайындалган шаар болот. 12000 кишини бир күндө кызмат көрсөтүп турган шаарчы болот. Бул жердин баардык изилдөө иштерин баардыгын бүткөнбүз. Азыркы учурда мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай эле курулуш иштери толук жүргүзүлөт. Курулуш иштери канча убакытка созулат? Качан ишке берилет? Курулуш иштери азыркы учурда жерлерди аукцион аркылуу сатыла баштады. Ошол курулуштун башталышынан 2 жылдын ичинде толугу менен бүтүрүш керек. Мисал катары айта кетсек, азыркы учурда мен билгенден ушул 10го жакын блок кетти. Өзүңүздөр көргөндөй эле баардык техниканын баары ушул жерде жүрөт. Бүгүн эле жумуш болбосо, а так күндө эмди жумуш жүрүп атат. Бул эми шаардан алыскы аймак болуп эсептелинет да. Анан кандай кыйынчылыктар болот куруу иштерине? Курулушка кыйынчылыктар жердин өзүнүн алыскы жайгашкан. Шаардан алыскы аймак болуп эсептелинет да. Анан кандай кыйынчылыктар болот куруу иштерине? Курулушка кыйынчылыктар жердин өзүнүн алыскы жайгашкан жери, инфраструктуранын жоктугу. Мунун баарын биз эми инфраструктурасын азыр куруп атабыз да. Ошол себептен кийинки курулуштар жеңил болот. Азыркы учурда негизинен эле ушу климаттык оорчулуктар тоскоолдук болот. Мисалы? Мисалга бул жерде 2 күндүн биринде жаан чыгат. Ошол себептен курулуш иштери жаан убагында токтотуп коюш керек. Жаан токтогондон кийин кайра жумушту башташ керек. Ушундай нерселер бар. Шаар ичинде канча объект болот? Кандай? Бул жерде 5 жылдыздуу, 4 жылдыздуу, 3 жылдыздуу отелдер жайгашкан. Алардын проекттери толук бүттү. Андан тышкары апартаменттер, коттедждер, боз үй шаарчасы да болот, мечит да болот, спа зоналар болот. Андан тышкары балдарды ойнотуучу да зоналар болот. Мунун баардыгы ошо генералдык планда көрсөтүлгөн. Азыр биз сиздерге толук маалымат